Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бул видео менен мекендештер менен бөлүшүп коюңуз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги расмий мекендештерге жарыя кылды. Ал жарыяда болсо Россия Федерациясына келе турган мекендештерди убактылуу карманып туруңуздар деп суранды. Себеп деген көрүп атасыңар, таможняда эмне болуп атат, аэропорт Шереметьевода эмне болуп атат. Биринчи күнү тилекке каршы 10дон ашык мекендешибизди киргизбей депортация кылып кайра жөнөттү. Экинчи күнү 40тан ашык мекендешибизди кармап, аэропорттон киргизбей кайра жөнөттү. Эми текшерүү болсо ар кандай предлог менен, анын баарын эми детальдарын айта албайбыз. Кара тизмеде бар экен деген ошондой шылтоо менен киргизбей коюп атат. Ошон үчүн Россия Федерациясына келүүдөн эгерде зарыл жумуштар болбосо мекендештер, 1-2 жума, 1 айга чейин келбей турсаңыздар деле жакшы болот. Бул биринчиси. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жетиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзан турган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Экинчиси, жанагы жоголгон биздин 2 кызыбыз МЧС жарыялап чыгарды. Каза тапкандардын арасында бар деп, бирок ошо МИДтин эле кайра Тышкы иштер министрлигинин айтымы боюнча азырынча ДНК жана генетикалык экспертиза өтмөйүнчө ал кишилерди каза болду деп айтуу кыйын деп ошондой түшүндүрмө берди. Эми ал кыздарыбызга дуба кылып, бата кылып туралы аман эсен болуп калса экен деп. Ошо сак саламат болуңуздар. Россия Федерациясында убактылуу ошондой кырдаал болуп атат. Баарыбыз муну түшүнүү менен кабыл алалы мекендештер. Сак саламат болуңуздар.